Мен деле классташтарымга кошулгум келет. Мектепке баргым келет. Ассаламу алейкум кадырман кыргыз калкы. Видеону аягына чейин көрүп коюңуз. Кайрымдуулук кылсам, зекет берсем деп ниет кылып жүргөн инсандарга ушул үй-бүлөнүн үнүн жеткирели. Алабука районунун Көксерек айылынын оюнга тойбой чуркай турган курактагы оолу Капаров Мелиспектин бөйрөгү жана боору ооруп төшөктө жаткан маалы. Бир туугандар бул үй-бүлөнүн карыган энеси ооруп бир бөйрөгүн алдырган. Андан кийин азыр оору менен алышып турган Мелиспектин бир тууганы ооруп ошто дарыланып келди. Азыр эми Капаров Мелиспекке операцияга $25,000 керек болуп турат. Бул үй-бүлө болгон мал-мүлкүн сатып, тапканын жумшап, аргасы калбай көзү чачыраганда жардам сурап кайрылып турат. Ушул балама кайдыгерлик карабастан жардамыңыздарды аябаңыздар. Кече 23 декабрда Түркиядан врачтар келишти. Врачтар тез аранын ичинде Түркияга алып баргыла. Боорунда дагы бар экен, биз биринчи бөйрөк деп деле аттык. Боорунда дагы бар. Боорун тез эметпесек болбойт дешти. Ошого жүрүп бир айдын ичинде ал жака алып барыш керек. Бөйрөгү дагы буга чейин биринчи жолу кайненем ооруду. Анын артынан кичинекей иниси ооруду. Андан кийин бул балам ооруду. Ушинтип ушулар менен алышып келатабыз. Ошол жардам сурап туруп, биз жардамыңыздарды бериңиз деп. Бир туугандар кээде унааны абдан каттуу ылдамдыкта айдап баратып, алдыбыздан авто кырсыкка кабылгандарды көргөндө жеткиче Кудайды эстеп тобо менен барат эмеспизби? Ошол сыңары ооруга кабылгандарды көргөн ар бир инсан жаратканды эстейт. Видеону бөлүшүңүздөр, дуа кылып коюңуздар. Колдон келген жардамды экрандагы реквизиттерге которуңуздар.